стройкага иштеген строительдердин бүт баарын акчаны төлөп бердим. Канча десечи? Эгер чынында эле ушул министр берген болсо, бир алакандай кагазы бар экен, мага ушунча акча бердим. 15 миллион мага сом мен өзүм бергем жанагы фирманын эмесинечи, аны сотко бердим. Сотко бердим дейт. Кечээ эле айтып атат, мен сотко ишенбейм депчи. Бул сотко ишенбесе анда президенттин саясатына каршы болуп атат да. Жаңа шенчисте отургузат анда. Көрсө ал баягы мен берген акчаны строительге бербей эле өзүнө чөтүккө сала берди. Анда эмне мунун өзүнчө соту барбы? Урматтуу президент, мени бир кабыл алып, менин да бир чындыгымды угуп койсоңуздар ашчы болбойт эле, анткени бул акча берген эмес. Берсе бир алакандай кагазы болуш керек болчу да. Бүт бардык строительдер азыр жан талашы иштеп атчы. Ал жерден кийин биз медиктерге үй курабыз, айкалып кетем. Бул болгону эле күчкө салып, мен жасап койгон ишти өзүм жасадым дегенде. Четырнадцать штук. Жыйырманчы жылы бияка келгенбиз, баштаганбыз. Биякта мына буюрса реанимационный блок деп коет, ошол жердин баарын отделкасын бүтүрүп, уже 80% бүтөйт деп калды да. Анча-мунча акча чечилсе эле бүтчүдөй да. Мисалы азыр ковидный мындай положенияда бир топ эле жардам болмок да биздин Кыргызстанга. Ал жердеги жанагы стройкага иштеген строительдердин бүт баарын акчаны төлөп бердим. Канча десечи? И 15 миллион мага сом мен өзүм бергем жанагы фирманын эмесинечи, аны сотко бердим. 15 миллионду за эмне деп койчу эле? Жаңа шенчисте отургузат анда. Көрсө ал баягы мен берген акчаны строительге бербей эле өзүнө чөтүккө сала берди. Строительдер мага келип айтты, канча каяка дегенде мен баарына төлөп бердим. Бүт бардык строительдер азыр жан талашы иштеп атчы. Ал жерден кийин биз медиктерге үй курабыз, айкалып кетем. Жөн эле бир эки бригадири кыйнап атыптыр да. Болду. Жана министр интервью берип атпайбы, мен 15 миллион берип койгонмун, балдардын акчасын берип койгонмун, өзү балдарды кыйнап бербей жүрүптүр деп. Мына балдар иштеген бригадирлер баары сиздерге бизден сүйлөп беришти. Эгер чынында эле ушул министр берген болсо, бир алакандай кагазы бар экен, мага ушунча акча бердим деп. Берген майын акчалардын баары документи менен мен азыр балдардан бердирип берем. Мынанча май берилген, мынанча майды биз акчалай өзүбүзгө аванса катары эсептеп атабыз деп, мен ар бир балага справка жазып берип атам. Мына бала мындай жумуштар жасаган, мынанча баласы менен ушул балага берип койгула. Эгер чынында эле мен таластык болуп, мага акча берилбей турган болсо, мен ага деле кайыл болуп ушунча балдардын мээнети күйүп кетпесин деп мен ошого да барып атам. Канча массалык маалымат каражаттарында мени көйлөп атса, мунун да учурунда териштирип, кимдин аброюна ким чек келтирип атканын ал жөнүндө да такташа турган бир мезгил болот да, Кудай буйруса. Ошондуктан мен дагы бир жолу ушу коомчулукка айтып кетет элем. Бул министр дагы бир жолу коомчулукту алдап кече больницаны ачып койду. Ошого ушул министрдин ушундай алдамчы жолуна ошо улуттук госпиталдын главврачы дагы ошол жерде мен көрүп турдум, ошо араңдан солго лента кырып атканын, жан дүйнөсү тынч болбой ушундай жалган больницаны ачып аткандарына мен дагы бир жолу мен анткени ошол больницанын ийне жибине жери билген киши катары айтып атам. Мына азыр сиздер менин сөзүм калп десеңиздер,
Мына кечеөнкү ачкан больницасын барып көрсөңөр кандай абалда экенин. Анын көп нерсеси тагыла элек. Операционный блокторго жана бактериялык фильтр деп коет. Анысы жок. Аны каяктан алып тагат. Вентиляция иштебей атат. Санузелдерди кантип иштетет эгер вентиляция толук бүтпөй атса. Цокольный этаждагы эшиктери жок. Жөн эле бир далбаса иш кылып атат да. Эми ушуну коомчулуктан бир киши кой деп айтканга же укук коргоо органдарынан же болбосо ушу медицина тармагынын жакшы билген Миталий Мамытович ошол жерде турду. Аксакал сөзүн айта алган жок а киши дагычы. Мен бул кишини аябай жакшы сыйлайм да, бирок кечеөнкү берген интервьюсунда мен бул киши аксакал деле ошо бирдекеси бар үчүн ушу министрди уялгандан сүйлөдү билбейм мен. Мунунчалыкка мен а киши барат деп ойлогон эмесмин да. Ошондуктан урматтуу президент мени бир кабыл алып менин да бир чындыгымды угуп койсоңуздар ашчы болбойт эле. Анткени бул акча берген эмес. Берсе бир алакандай кагазы болуш керек болчу да. Сотко бердим де, сотко бергени да жалган. Анткени сотко бере албайт. Кайсынын негизинде берет сотко? Бул болгон эле күчкө салып мен жасап койгон ишти өзүм жасадым дегенде, эми уят болсо деле улуттук госпиталдын кызматкерлери айтат болуш керек. Муну министр эмес, мына ушул фирма жасаган деп айтып чыгарып, бир күнү болбосо бир күнү. Ага биз тастыктаган бардык фото, видео материалдарыбыз бар да. Мен ошону эле коомчулукка айтып коеюн деп атам. 70-80% эски урологияны сиз бүтүрдүңүз да. Бүгүн да бир 10-15-20% бүтүп калган да. Анан кече барып ачып койсо бул жагы кандай болуп калат анан? Кандайча ишке берилип калат? Эми муну мен эмес, независимый эксперттер да айтып атат, 80% бүтүп калган депчи. Генеральный прокуратурадан келген эксперт айтып атат, сиздердики 80% бүтүп калыптыр депчи. Биздин материалдарыбызды эшикке бир жадан балдарды алып келип туруп чыгартып салганда биз канча материалыбыз алар ыргытып эле салды да, бүт талкаланды да. Бүт талкаланды. Ошону неме кылып токтотуп койгула, биз такташканча деп мен улуттук госпиталдын главврачына катта жөнөтсөм дагы, мына бүгүн шылдыңдагандай больницаны ачкан жооп берип атат. Келип такташа бергиле деп. Эмне менен такташабыз? Ош базарга төлбөй салдырабызбы биз эми? Кимибиздики туура депчи. Сотко бердим дейт. Кече эле айтып атат, мен сотко ишенбейм депчи. Бул сотко ишенбесе анда президенттин саясатына каршы болуп атат да. Президент койгон сотторду ишенбейм. Ошол эле негизде кайра мени сотко бердим деп айтып атат. Анда эмне өзүнчө соту барбы?